Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 28 декабрь 2025 жыл ЛТРде Билерман Ордо жылдык жыйынтоочу финал бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы жогорку лигадагы команда келген. Бул Сагын Мамандын командасы. Команданы Ордого чакырууну баштайбын. Демек бүгүнкү оюнда Таалай Пазылов келген. Команда мүчөсү. Кийинки катышуучубуз Жавахир Суфиев, команда мүчөсү информатик, программист. Үчүнчү катышуучубуз Тимур Элдияр уулу. Кийинки катышуучубуз Исхак Эгем Назаров. Ош шаарынын жаштар комитетинде жетектөөчү адис. Жана бүгүнкү 5-чи катышуучубуз Жумабек Кушбаев. Информатик кесибинде жана команданын капитаны негизи эле Билерман Ордодо 17 жылдан бери ойноп келе жатат. Бул командада кимдер гана ойнободу? Урматтуу Сагын мырза, дагы бир жолу студияга кош келипсиздер. Мынакей ушинтип быйылкы жылдын жыйынтыгы чыгып жатат. Сиздер азыр жогорку лигадагы бир команда, Семетия Амерлит командасы дагы жогорку лигага чыкты. Кудайым буйрса, маанайыңыздар жакшы оюнга даярсыздарбы? Урматтуу алып баруучу, маанайыбыз жакшы. Элибизде тынчтык болсун. Мына 2025 жылды жыйынтыктап жатабыз. Кудайга шүгүр, командабыз эмгек кылып, бирде утулуп, эмгек кылып, утуп, Кудайга шүгүр, мына телекөрүүчүлөргө дагы жылдык оюнда Ордо үчүн дагы мыкты оюн курабыз деген ниеттебиз. Ниеттерибиз сонун, буйрса Кудайым колдосун, жакшы оюн курабыз деген ишеничтебиз. Рахмат. Командага бир кол чаап койгонда. Бүгүнкү оюнда дагы биздин коногубуз бар. Эл арасында эл баласы деген ат менен таанылган биздин блогерибиз бүгүн биздин студиябызда. Кош келипсиз. Урматтуу эл баласы деп сүйлөй берели. Сизге экөө сөз берер оюндун башында. Билерман Ордого бүгүнкү финалга, оюнчуларга, телекөрүүчүлөргө сиздин каалоо тилегиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Урматтуу Билерман Ордо катышуучулары, биринчи очередде бардыгыңызга ушул жерде жакшы каалоо тилектер. Андан сырткары азырча Кыргызстан болсо, келечекте буюрса мировойго чыгышыңызды Кудайдан сурап калабыз. Дагы бир жолу айта турган сөзүм, ушул жерден буюрса Кыргызстаныбыз үчүн аябай иштей турган патриот президенттер, жогорку кеңеш депутаттары, мэрлер чыгышын Кудайдан сурап калабыз. Толук ийгилик. Алга. Чоң рахмат. Рахмат. Сизди биздин клубда ар дайым күтүп алабыз. Эшигибиз ачык. Келип туруңуз, оюндарга катыштырыңыз. Балким кийинки оюндарда блогерлерден бир команда курап чакырайын деп атам. Сиз ошонун катарында ойноп калышыңыз мүмкүн. Рахмат чоң анда. Дагы жолу кош келипсиз. Командага ийгиликтер каалайбыз анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек биздин дарегибиз мурдагыдай эле Ош шаарынын көчөсү 330 дарегине суроолорду жөнөтсөңүздөр болот. Жаңы катталган телекөрүүчүлөр биздин адрестерди, даректерди жазып алыңыздар. Жана суроо жөнөтсөңүздөр Билерман + Ордо биздин Инстаграмдагы дарегибиз, Билерман Ордо Фейсбукта, Билерман + Mail _ биздин электрондук дарегибиз, Ютубта Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Башка өнөктөшүбүз Барбол кондитери фабрикасы. Дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Таев костюм дүкөнү сиздерге ийгиликтерди каалайт. Анда эмесе оюн башталды. Биринчи раунд. Бүгүн кандай оюн жыйынтыкталат? Бехрус Бердалов Ташкенттен сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Британиядагы Бен Невис деп аталган аймактагы жана ошол аймактын айланасындагы топуракта кальций менен фосфордун жогорку деңгээли топурактын химиялык курамына чоң таасирин тийгизген. Себеби Британияда калктын 70% ушул нерсени колдонгондугу үчүн. Урматтуу билермандар, сиздер анын латын сөзүндөгү аталышын табыңыздар. Минута кетти.
70% болсо. көбүрөөк колдонот. Демек бул Кальций, фосфор. колдонулуучу нерсе болсо, Топурактын- топурактын ошол калий, Курамында. кальцийге бай болушуна себеп болот. Британиядагы деди. Британияда. Аймакта эң көп колдонулган да. Дагын жанагы Ошончо. азот колдонулган дагын Буюм. топурактын. Эмне көбүрөөк? Латын болсо, Сөк. английский элемент. Сөөк, кальций. Жумуртка эмеспи? Сөктөн Дагын. латынчасы. Бирок жумурка Сөк, десек сөк. латынча болуш керек экен да. Жанагы жанагы латынча аталышы. Латынча аталышы или Дагын витамин. Йод. Дагын жок, сөк. кальций менен фосфор бул жанагы да ошондо. Латын или английский деди? Латынча, Латынча. Латын тилинде сөзгөндө, эгер кыргыз теле болгондо Сөк деген эмне болот? Термин экен. Англисче. термин. Латынча. Сөктүн латынчасы. Жок, Аны Кыргызчасын эле колдонгон ушул айтып нерсени, кетсек, нерсе сөк болсо, демек бул Ага, буюм сөк да, эле бир болсо. буюмга барайлы. Жок, бул жанагы Буюм, буюм. Адамдар Турмуш тиричилигинде колдонулган буюмдардан кальций, эстели, бир фосфордун латынча нерселер. аталышында Кагаз, Англия, Британия. кагаз колдонулуп баштаган. Дагы эмне? Дагын. Калий, кальцийге барсак, дагы эмне бар? 70% азот болуш керек. Жок, итак, калий, кальций келет. Не токтоталдым? Кальций, фосфор, Жок, эч нерсе албай эле. Эң көбү. Сагын мырза, жооп берет. Британияда калктын 70% колдонгондугу үчүн дагы. Демек, эмнени колдонот? Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, бул бул суроого жоопту Тимур мырза аракет кылып көрсүнчү. Тимур, Урматтуу алып баруучу, бул ошол кальций, фосфор, топурак менен байланыштуу болсо, бул баягы Фарфор деп көрөйлү. Чөпөрө келбей. 70% колдонсо, биздин оюбузча бул баягы азотту колдонгонушу мүмкүн. Ошол азотту колдонгондо баягы жерге да таасири көп тиет го. азотту сиз айыл чарба багытындагы азот назарда тутуп атасызбы? Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Британдыктардын 70% жакындары үчүн кремацияны артык көрүшөт. Кремациядан чыккан күл топуракты эбак эле бузуп койгон. Түшүнүп атасыздарбы? Назарда жакындарын, каза болгон жакындарын кремациялоо маселеси жөнүндө сөз кетип атат. 70% британдыктар атайын ушул үчүн кремацияны колдонот экен. Эсеп 1-0. 1-0. Телекөрчү Бекурс Бердалов телекөрчү тарапка 1 упай алып келди. Экинчи раунд. Кремация биздин сөз эмес. Латынчадан келген сөз. Экинчи раунд сиздерге каршы Нургүл Алтынбек кызы Арабан районунан суроо берет. Исхак мырза бүгүнкү курамда отурат. Исхак мырза мандай жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ооба. Буга чейин сиз ойногонсузбу же биринчи жолу? Бул убакка чейин ойногонбуз. Ойногонсуз, э? Ойногонбуз. Кимдин командасында? Ушул былтыр мурдагы жылы Бектурга Мирзамедин уулу. Жаштар комитетинин командасында. Түшүнүктүү. Командага салым кошот деп ойлойбуз. Суроо. Суроону кыргыз тили жана адабиятты мугалими берип жатат экен. Каармандар дейт. Бир кезде классташтар туу чокуга чыгышат да, мен ушундай атап койдум дейт. Мугалимдин же мугалим ушундай атап койду дейт. Туу чокуга чыгышат да, ал тоону шарттуу түрдө X деп атап коюшат экен. Шарттуу түрдө X деп атап коюшат экен. Каармандардын бири бул аталыштын маанисин төмөнкүдөй түшүндүрөт. Ар бир буддист өмүрүндө жок дегенде бир жолу ушул касиеттүү X тоосуна чыгып, жараткан менен сырдашып, күнөөлөрүн мойнуна алышы керек экен. Урматтуу билемандар, сөз кайсыл тоо жөнүндө болуп жатат бул жерде? Кетти минута.
Ошол кабырчы бар да. Ошол да башка. Рашматосы бар бирок. Чоку дегенде пиктер бар, пиктер. Эме, Пик Кытайдагы Хайластосу. эң пик деп коет, эң жогорку даражаны. Жок, ошол кайсы Кайсы пик деп атат? Кайсы тоо? Фудзиямадагы тоо. баягы Будда чыккан тоо кайсы ошол. Дагын ошол токтогон шакшы. Мел варианттарда төрт. Айткыла. Мага Гималай келип атат. Тагын? Буддист десе эң жактарда болушу. Көбүрөөк. Буддист десе беркен келет да, Рашман келет. Хайлас. Жок, адабиятчыбыз, значит, Фудзиямада. Фудзиямада Дагын адабият Кыргыз чыгат. тилинде Биринчи ошо келет. Ошо кайсы Фудзиямада чыгарма? Кадыртун деген чыгармадан. Келет, ошону кылса берсек болот. Эми чокулар көп. Чыгарма. Сиз бере бериңиз. Сиз жок. Урматтуу алып барчу, бул суроого жоопту Талай Пазылов берет. Талай Пазылов. Саламатсызбы? Бул Фудзиямада Кадыртун чыгармасындагы Фудзияма тоосу деп. Эсеп бер. Жок, туура Фудзиямада Кадыртун чыгармасынан эжеке мугалим өзүндө окуп берип жаткан жана назарга Фудзияма тоосу алынган эле. 3-раунд. 3-раунд. Бүгүн Супер Блиц тилкесине келгенде бир билерман калыш керек болот. Энче команда чечкен болушу керек. Ким ойнойт Блицте? Талай Касымов Араван районунан силерге аш суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. 18-кылымда Англиядан Австралияга кылмышкерлерди ташыган кемелерде шарт өтө начар болуп, адамдардын жарымы жолдо өлүп калчу. Жолдо эле жетпей. Өкмөт дарыгерлерге акча төлөп, тамак ашты көбөйтсө дагы натыйжа болгон эмес, өлүм улана берген. Акыры ошол кездеги өкмөт акча төлөө системасын өзгөрткөндө өлүм көп эмес 1%га төмөндөгөн. Бирок төмөндөгөн да 1% болсо да. Акча төлөө системасын өзгөртүү киргизип атат. Силерге суроо. Өкмөттүн акча төлөө тартибине кандай өзгөртүү киргенден кийин шундай болуп калды? Кетти минута. Кимге төлөйт? Кимге төлөйт? Значит, дарыгерге Дарыгерге төлөш керек. өлтүрбөй алып Алып барсаң, баргандан кийин төлөйт. өлтүрбөй алып барсаң, ошол премия беребиз деген да. Акчаны ошо өлбөй келгендерге, тирүү келгендерге карап беребиз деген Ошолордун болсун. санына Жараша беребиз деген. Эгер кызматкерлерге төлөнсө, анан башка жака төлөнсө, Негизи акча Ошол көбөйтүү. кемедеги общий экипаж деп Тагы коет. кызматкерлер, Кемеде кызматкерлерге ошолор врачтар, Барысына общий. аманесин алып барса көбүрөөк төлөйт. Дагы Бирок өтө банально, аман алгандарга көбүрөөк берет да. Же буларды эми аман сактап калыш керек да. Көп. Майли бир вариант кетти. Дагы кандай өзгөчөлүк болушу мүмкүн? Баарын акчаны өлүп береби. Биринчи Баарына береби, капитанына береби. Менимче Ошо менимче ошо баягы өздөрүнө билбеш керек, кылмышкерлердин өздөрүнө. Бир нерсени тактабашыбыз керек, кимге акча төлөнөт? Өкмөт тарабынан ошону тактап. дарыгерлерге деди го, дарыгерлерге. Жок, айткан жок. Дарыгер дебеди. Салам мырза. Жумабек Кушпаев берет. Кушпаев Жумабек. Ассалому алейкум, урматтуу алып баруучу. Эми өкмөт акча төлөсө, бул демек айлык сыяктуу эле бир адаттагы акы дарыгерлер тарапка. Эми өзгөчөлүк эгер ошол алып келинген адамдардын канчабысы тирүү калса, же мындайча айтканда тирүү калган адамдардын санына карап акча төлөнгөн болсо, ошондо балким 1%га кыскарган болушу мүмкүн. 2-1 эсеп. Канча адам Австралияга тирүү барды кылмышкерлерден? Ошого карап төлөп баштаган. Ошондо дарыгерлер өтө кылдат иштеп баштаган. Команда дагы 1 пой өзүнө алды. 4-раунд. 4-раунд. Урматтуу көрүүчүлөр, жылдык жыйынтыктоочу финалда сиздерге сунуштап атабыз. Сагым Мамамдын командасы биздин ордодо. Азырынча 2-1 команда алдыда. Суроо жөнөтүңүздөр. Билерман астыңкы сызыкча ордо биздин Instagram дарегибиз. Катталуу суроо калтырыңыздар. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Лондондун мэри Саддик Хан жөнүндө суроо экен. Жакынкы эле убакта бир иш чарада катышкан мэр ыңгайсыз абалда калыптыр.
ал иш чаранын тематикасына байланыштуу ырды хор менен ырдаш керек болгон. Ырдын текстин мэрге беришкен, бирок ал ырдай алган эмес. Силерге суроо, эмне үчүн колунда текст турса дагы мэр ырдай албай ыңгайсыз абалда калган? Ким жооп берет? Бул жакында өзгөчө элдин колдоосу менен шайланды, көпчүлүк добуш менен. Бул тагыраагы ислам дининдеги мэр. Бул жерде башка тагыраагы христиан башка диндерде ал жерде иш-чара болуп калды. Бул жерде эми ал жерде билесиздер, ишеним башка, атасы, баласы ыйыктук деген мындай өзгөчө тексттер бар. Ошону ырда алган жок, мен көрдүм, аябай ыңгайсыз болду. Биздин динде жалгыз Кудайды биз жалгыз Кудайга ишенебиз. Ошол себептен. 3-1. Христос, Рождество, Христос деген ушундай бир ырлар камтылгандыгы үчүн дагы бул ырдай албай койгон. Себеби динине туура келбей калган. 3-чү жолу мэр болуп шайланды бирок ушул Садыкхан. Ойлантылат. 5-чи раунд. Команданын абалы азырынча жакшы. Өткөндө Динара Сапарова мындай, кандай десем, 5-1ге чейин барган. Жок, 5-0ге чейин барды Динара Сапарова. Семете Амиралиев менче 4-1ге чейин барды. Бүгүн азыр Сагынмамат 3-1де кетип атат. Ушундай бир ырым сакталып калабы экен? Билерман ордодо Ислам Шайлокул уулу. Урматтуу билермандар, 13-кылымда 18ден 13-кө түшүп атабыз кайра. Кытай элин Чыңгыз хандын небереси Хубилай хан башкарып турган. Ошол кезде, ошол заманда азыркы Кытай кадимгидей эле кандай өнүгүп турган болсо, Хубилайдын доорунда да ушундай эле өнүгүүгө жетишкен. Чоң согушта талкаланган Кытай кыска убакытта батыш менен соодалашкан өлкөгө айланды. Албетте буга себеп өлкөнүн ичиндеги тартип, кербен жолдору, жолдогу коопсуздук болчу. Бирок буга дагы бир маанилүү себеп бар эле өнүгүүсүнө. Батыш менен соодалашууга эмне негизги себеп болушу мүмкүн? Кетти минута. Жибек жолу айтылдыбы сурады? Ооба. Батыш менен кербен жолу, тартип, дагы Кытай дуалы качан батыш Мал Беркеден чыкпай калат. жерде. Кытайдын өзүнөн чыкпай калат. Чыңгыз хан өтө көп жерди ээлеп алган да, Европага чейинчи. Ошол Мындай себептен алганда кербен жолу, Кербен жолу айтылды, жибек жолу айтылып кетти, соода тармактарында. Коптуулук жок болду. Демек, башка барып келишкен да. Соода кылганга мүмкүнчүлүк Бизге керек жалгыз гана жол. суу жолдору ачылган эмес, суу жолдору. жок, Кытайдын өзүнө керек болгон эмес бекен, Дагын, соодалагыш үчүн да. Суу жолдору, мисалы, жолдору жакшы. океандын жолдору. кемелер менен мындай жерде- немелерди ташып дегендей. Дагы Эми Батыштан керек жер болгон менен экен. курушкан Батыштан саудагерлер паспорта. кыйынга Чыңгыз турат да. хандын ошо Хубилай хан башкарганга чейин кемде болгон эмес Жок, дейсиң. бул жерде Жок, паспорт, өнүгүп кездеме кеткен алуулар бар. Кетти, кандай болду? Же жанагы паспорт, кездеме ушуларбы же? Дээрлик бардык нерсе айтылды. Жибек, Демек, буюмдар. демек ушудан башка нерсе болсо, Баары ташта. Демек, куруктуктагы дагы, суудагы дагы соода жолу жакшы иштей баштады деш керек. Дагы башка себепчи? Бир сыра кайталап Негизинен айтасыз. соода. эми кайтып алса керек. Жок, ала албайбыз азыр. Негизинен соода. Башка кандай? Сагын мырза, ким жооп берет? Үнөм бар силерде бирок. Алайлы. Үнөмдү алсаңар алла, же жооп бергиле. Урматтуу алпар, үнөмдү алабыз. Үнөм кетти. Андан кийин деп атат, балким ошону реконструкция кылыш үчүн батыштан адамдарды алып келип Мындай баласын берип, кызын үйлөп кудачылыкта неме болду мындай. Кудачылык, дагы батыш батыш. Вариант дагы. Башка Демек, Кытайга керек. бүт нерсе айтылып атат да, бир өзгөчө нерселерден издейли, бир башка тура нерселер. жанагы интернационалистик ошондой мааниде, дагы мамиле. Мисалы президенттик башкаруу сыяктуу бир нерсе. Дагы бул жерде Кытай азыр кербен жол бар айтылып атат да. Маданият Айтылды. Жибек жолу деп ойлоп атсам, жибек жолун айтып койду суроодо. Соода Соода барын айтты, эң негизгиси. Соода кербендери. Башка тартиппи? Акча дагы Батыш менен соода кылууга бул кандай бар? кандайдыр бир зарылчылык, Маанилүү себеп. Маданий же диний же кайсы жагы бар? Кандай экономик идеологиялыкпы? Же душман? Айра жок Орусиябы же? Орусия чоң душман беле, ошон үчүн батышка жаңылып кеттиби? Ошол үчүн. айтты, суу жолдорунун кеңейүүнү ушул чоң неме жараткан. Кимге берейли? Темир аласыңбы? Жоокерге бериң, жоокерге. Өзүңүз. Сагын мырза ким жооп берет?
Сагын. Исхак мырзага берип көрөлү, урматтуу алып баруучу Исхак. Исхак мырза. Кандай деп Салбасызбы, ойлойсуз? урматтуу алып баруучу. Сиз ушу баардык варианттарын айттыңыз, мына соода кербендери, соода сатык, өнөр жай. Биз ушу ойлоп атабыз, балким мындай тууганчылык карым-катыш болуп, ошол балким баласын үйлөп же кызын берип ушундай Батышкабы? Европага? ушундай адам Дегенде бир маанилүү токтоңуз, жооп кабыл алынат. Туура жооп. Талкууда 1-2 учка айтылып өтүп кетти бул. Эми соода дегенден кийин соодада негизги маселени чечүүчү эмне Талай мырза? Албетте бул акча маселеси, туурабы? Маселе кагаз акчада, урматтуулар. Кагаз акчада. Хубилай хан тушунда биринчи жолу кагаз акча колдонула баштаган. Юан. Империя деп да айтып жүрөбүз, империя. Ошол жеңил, ыңгайлуу санаң оңой, карманга чөндөгө салган оңой. Батыш соодагерлер бул аябай жаккан да, Исхак мырза. Акча кадимкидей мындай жаккан. 3-2 эсеп. 3-2. Айтып атпаймынбы Исхак мырза? Кудалыктан көрү кагаз акча жакшыраак болчу деп атам, вариант. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Урматтуу көрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Биз суроону кабыл алабыз. Ушул учурдан деле кабыл ала беребиз. Билерман Асың Сызгыча Ордо. Биздин Instagram баракчабыз, катталыңыздар, суроо калтырыңыздар. Суроо жөнөтүүнүн тартиби оңой эле. Суроо, анан логикалык суроо, анын жообу, анан булагы, суроо берүүчүнүн фотосу, дареги, телефону жазыш керек. Супер Блиц. Команда бир оюнчуну калтырыш керек. Сагын мырза 10 секунд убакыт. Ким калат? Талай мырза, команда сизге ишенип Блицке калтырды. Даярсызбы? Даяр. Акыркы жолу Блиц ойногоңузду эстей аласызбы? Көп жыл болуп кетти окшойт. Эсимде жок. 10 жылдын нар жагы, а? 12 жыл, 13 жыл болуп калды окшойт. Биринчи суроо. Исламов Бектемир Нокат районунан суроо берет. Биле берүүлөрдүн биринде дейт, алып баруучу дейт. Бир адамга мындай суроо берди. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, эмне жумуш кыласыз дейт. Тиги адам айтыптыр, мен көрү казуучу болуп иштеймин дептир. Көркөө, Биз көркөө дейбиз. Алып баруучу таң калып кайра сурайт, эмне дейсиз? Ал кайрадан мен көркөө болуп иштеймин деп айтат экен. Суроо берүүчү адам, жакшы экен. Анда сиз менен дагы жолугат экенбиз деп айтат экен да. Ошондо көр казып иштеген адам алып баруучу суроо берген адамга бир сөз айтыптыр да. Сизге 20 секунд убакыт берейин. Эмне деп айтышы мүмкүн? Кетти. Талай мырза. Экинчи жолу жолукканыбызды мен билишим мүмкүн, бирок экинчи жолу жолукканда балким сен билбейсиң аны деш мүмкүн. Себеби анын көрүн казыш мүмкүн да ошол маалда. Түшүнүктүү. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи жолу бири-бирибизди көрбөй калышыбыз мүмкүн деген да. Же бул, же ал дегендей сөз. Экинчи суроо. Алмазбек уулу Тыныбек. Мыйзам боюнча кандайсыз? Мыйзамдарды билүүдө анча-мынча баш багып турасыз, Кичине бар. Кыргыз Республикасынын негизги 3 бийликтин бир бута болгон сот бийлиги жөнүндө алардын өзүнүн тартиптери бар дейт. Судьялар тандоо үчүн өзүнүн шарттары бар. Жергиликтүү сотторду тандоодо өзүнчө шарттарда кабыл алат. Жогорку сотторду тандоодо өзүнчө дагы шарттары бар экен. Конституциялык соттун судьяларын тандоодо өзүнчө шарттары бар дейт. Сизге суроо. Юридикалык билим болуш керек дейт. Юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан кем эмес. Анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажы болуш керек экен. Бере турган суроо. Жаш курагы канча жаштан жогору жана канча жашка чейин болуш керек дептир. 20 секундда кетти судьялардын.
Талай мырза? 40 жаштан 60 жашка чейин деп коелу. 40 жаштан 60 жашка чейин. Теле көрүүчүнүн жообунда 40 жаштан 70 жашка чейин депти. Бирок мен бул суроону сизге ыйгарамын. Рахмат. Себеби сиз 40 жаш деп туура таап атасыз да. Бирөөнүн экөөнү тең таппай калганда мен алып салат элем. Себеби бул кыйын нерсе. 35 жаштан деп коюш да мүмкүн. Себеби мамлекеттик кызматтарга Чындыгында алып караганда 63 жаштан пенсияга чыгат, пенсионер адамды ооба. Конституциялык сотко койгон Бирок чындыгында туура келбей калат. менин басым жасаганым 40 жаштан деген сөз болчу. Үчүнчү суроо. Үчүнчү суроо Арген Абдиназаров Кадамжайдан суроо берет. Индияда дейт. Байыркы Индияда. Чоң эмес оюнчук кайыктарды жасашчу экен. Чоң эмес оюнчук кайыктарды. Бул кайыктардын түбүндө кичинекей тешик болуп, аларды терең идиштерге салып коюшчу дейт. Кичинекей жылчыкча болуп, аны терең идиштерге салып коюшчу дейт. Бул түзүлүш эмне болгонун 2 сөз менен таап бериңиз дейт. Бул кандай конструкция болушу мүмкүн? 20 секундда кетти. Талай мырза, бул кайыктардын түбүндө кайыкчанын кичинекей тешиги болгон, Мгм. кичинекей. Аны кандайдыр бир терең суусу терең бар. идиштерге салып коюшкан дейт. Суусу бар идишке. Ошондойбу? Аны мен билбейм. Сизден сурап атканым бул Эгер- кандай конструкция? Эгер 2 сөз. суусу бар идишке салган болсо, бул аба ырайынын өзгөрүшүн, басымды өлчөө үчүн жардам бериши мүмкүн. Түзүлүштүн атын аба ырайы деп атасыз, Макул. Жооп кабыл алдык. Маселе суу сааты жөнүндө болчу. Жок, бул жерде идиштин ичине салынган жок да. Бул мына тешик кайыкча болсо, бул жөн эле асылып турат. Кайыктын ушундай конструкция кылып жасашкан кайыкта Жок, Талай бирок мырза. терең идиштин ичинде эмес го бул. Могу жерде кыркылганда үстүдө сол жагын карасаңыз, кыркылган бул жактан суу келет да, суу. Суу келе турган конструкцияны сизге көрсөтүлгөн эмес. Бул жактан суу келет. Талай мырза, сол жагында үстүдө бир аз эме турат. Аттан лотокчо турат, суу келе турган. Ал кайра өзүнүн циркуляциясы менен кайра чыгат да. Ушундай кайыкча болуп атат. Тилекке каршы жеңилип калдыңыз да, Талай мырза, акыркы суроодо. Эсеп 3-3 болуп калды. Бир суроо табылбай калды. 3-3, телекөрүүчүлөр тарапка бир упай кетти. Оюнлантылат. 7-чи раунд. 7-чи раунд теңдешүү. Теңдешүү. Командада азырынча абал орто. Бонустарды колдоно албайт, бирок ортодон да жардам ала албайт. Команда өр тартып кетсе болот, негизи шанс бар. Шанс арубак болот негизи адамда. Александр Герасименко Чувашиядан силерге каршы суроо берет. Франклин Рузвельттин жубайы, белгилүү дипломат Элеонора Рузвельттин цитатасы бар экен да. Бул ушундай цитаталар менен белгилүү болгон да негизи. Өзүңдү башкаруу үчүн башыңды колдон, өз башыңды колдон, өзүңдү башкаруу үчүн. Ал эми башкаларды башкаруу үчүн эмнени колдонуш керек? Ал дагы адамдын өзүнө тиешелүү бир нерсе. Адамдын өзүндө ал нерсе дагы. Мырза жооп даяр. Ким жооп берет? Акыл, Сагын мырза. Макул. Талкуулайбыз, урматтуу алпарчы. Токтотуп алдыңыздар го. Урматтуу алпарчы, эгерде суроону бир жаңы коюң, өзүмдү башкаруу үчүн Өзүңдү башкаруу үчүн башыңды колдон, башың иштет деп атат да. Башкаларды башкаруу үчүн эмнени? болду, колуңду колдон. Колуңду колдон. Туура жооп. Башкаларды башкаруу үчүн жүрөгүңдү иштет деп атат. Жүрөгүңдү колдон деп атат. Акыл деген сөз бар эле. Макул, шашылып койдуңуздар. Бир упай телекөрүүчүлөр кетип калды. Минута дагы колдонбой калды. Ошон үчүн шашылбаңыздар, урматтуулар, шашылбаңыздар. 4, 3,
8 раунд. Башкаларды колдонуу үчүн кол деген бир аз түшпөй калат го дейм. Катуу кол болуп калышы, башка болуп калышы мүмкүн. Нурай Мусаева Токмоктон. Британиянын 1970-жылдары аябай популярдуу болгон Юриан Хип деген тобу, эстрада музыкалык тобу дейлик. Ушул группанын топтун ырларында heavy metal деп койчу эле, ошол кезде Талай мырза жакшы билсе керек. Металл элементтерин колдонгон. Рок группа деп койсок болот, мен рок группа дейин. Бул топ Look at Yourself деген альбомунда, бул кандай которулат? Себенте мырза, Look at Yourself. Өзүңдү кара, өзүңдү кара, ооба. Ушул альбомдун дизайнында ушул нерсени колдонгон экен. Бул таң каларлык эмес дейт. Себеби булар ушул металл менен ырларында ушуну аралашкан үчүн ушул нерсени альбомуна колдонгон экен. Сиздер анын атын бир сөз менен таап бериңиздер дейт. Убакыт кетти, Сагын мырза. Кайры эле металл. Күзгү деп атам да, күзгү. Өзүңдү кара болсо, уже автоматически күзгү. Дагы Болушу мүмкүн. Так, тагын. Болушу мүмкүн. Дагы варианттар. Таш. Шашпайлы да. Так. Канчанчы жылдары? 1970 Ошол маалда жылдары. күзгүлөр азыркыдай айнектен Металл болгонбу? топ Эми ал убакта рок, поп деген ыр түшүнүк чыккандан кийин күзгү болгон да, сөзсүз болгон. 1970-жылдар болгон, сөзсүз болгон. Жасалат. Кум башкадан Күмүштөн типа. Ооба, Кумдан күмүш башалат. күзгүлөр. Немен билесиңби? Баягы корейский бир концертте ал сен баатыр бул сен дегенде бүт светтер өчөт, өзүн күзгү аркылуу көрсөтөт. Популярдуу болгон. Ооба. Тагын башкача. Күзгү жөнөкөй вариант болуп калат атыр окушун. Тагын. Эми суроолор. Өзүңдү кара которулгон да. Ошо туура келет. Давайте мен берейин, күзгүнү берейин. Ушул айнек колдонулган. Хотя Ошо бирдей деп койгон. Айнек башка айтчы дегендерде. Токтоң да эле. Ошо күзгүнү берет окшойт. Жумек Кушпаев берет, урматтуу барчы. Күмүш күзгү деп аттым. Жумек Кушпаев альбомдун дизайнында эмнени колдонушкан? Демек, биз билгендей бир корейский бир концертте Баатыр бул сен деген ырдын аягы Баатыр бул сен деп бүтөт. Жана бардык чырактар өчүрүлүп, мониторлор күзгүнүн ролун аткарып калат. Жана бардык өзүн Баатыр деп ойлоп калган бир көрүнүштү көргөнбүз. Бул жерде дагы өзүңдү кара деп жазса, демек балким күзгү кайра. Күзгү. Жооп кабыл алынат. Бүгүнкү күндө биз ошол нерсени, Жумек мырза, колдонобуз. Ар бир адамдын үйүндө бар деп айта албайм. Күзгү ар бир адамдын үйүндө бар. Бирок бул нерсе көпчүлүктө бар дейлик. Көпчүлүктө айыл чарба же башка көрүнүштөрдө же үй тиричилик. Сиздерге ошо альбом мукабасын көрсөтөйүн, Альбом мукабасын сиздерге көрсөтөйүн. Эмнен көрүп атасыз, Жумек мырза? Ф'дан башталат. F. Фольга. Фольгадан жасаган альбомун мукабасын, урматтуулар. Фольганын дизайнын койгон. Охо, 5-3. 5-3. Абал оор. Урматтуулар. Чамдаңыздар. 9 раунд команда. Аябай динамика, талкуу. Бирок командада шанс бар деп туралы, себеби бул бүттү деген эмес. Мамамдын командасы 5 эсебинен көп дала жолу калтырган учурлар болгон. Ару Кергешова Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Батыш цивилизациясынын өнүгүшү жөнүндө айтып жатып, тарыхчы Жак Ле Гофф ушул нерселерди икстер деп тура берели, эмбриондор менен салыштырган экен. Эмбрион бул кандай? Барып көбөйүп кете турган, өөрчүп кете турган, Ал эми X-тин эгиз шаары катары дейбиз. Ушу эмбрион мисалында айтып атат. Эгиз шаары же окшошу Белу Оризонти шаары деп мисал кылып атат. Бул Бразилиядагы шаар. Белу Оризонти. Урматтуу билермандар. Эми сиздерге суроо. Телекөрүүчү X деген сөз менен эмнени назарга тутуп жатат? Бир сөз.
келгендерби, туристтерби? Мегаполис эмес, Мегаполис шаар тагын. деп атат да. Шар. Батыш Батышта. Европа дейби. Батыш 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 цивилизация. өлкөлөрү цивилизациясы. Батыш өлкөлөрдү карасак, баары Батышта. ошо мегаполис болуп Мегаполис тагын. жаныбарлар эмес. Тагын. А Бразилия Болду. эгиз шаар деп атат. Түшүнбөй калдым. Жок, бул жанагы Беларусь. Бразилияны кандай тиешеси Жок, бар? Бразилия эмес, Беларусьта башка. Бразилияда ошо бир шаар ошо негизи деп атат. Бразилиядагы шаар деди. Эгиз шаар. Значит, ошол окшош. Тагын. мына шаар Иммиграция болуп атат тагын. Кирип атат, чыгып Шаар атат шаарга. эгизи болсо ошо нерсени Мегаполис тагын. Белоризонтеде ушул нерсе аябай өрчүгөн, өнүккөн экен. Демек ошондой. Ошол жерден баягындай эмеспи бул жерде? Табия. Футбол жылдыздары жөнүндө сөз болбойт а. Тагын. Эң бир вариант. Футбол Биринчи ойго келди бирок. Батышта бүт жана болуп, салык, тагын өнүккөн. Фестивалдар болот буларда. Карнавал болот. Көбөйүп кетет. Батышта. Бирок карнавал шаарлар болот да. шаарга Шаар деп атат да, эгиз шаар. Футболисттерди деле жокко чыгарып аткан ошол болду. Бир Эгиз өсүмдүк шаар деп атат. Шаар деген жок. эгиз шаар. Мисалы үчүн Дубайда Туурабы жасалган же шаар. шаарбы? Шаар. Жасалма шаар. Шаар болсо эмне Искусственный, популярный? искусственный Бразилияда. Көбүрөөк. Өзүнчө чачылып кетсе, кофе жанагы. Кылым айтылган жок, а? Жыл айтылган. Эмбриондорго окшоп көбөйүп кетет экен да. Эмбриондор. өсүмдүк эмес. Значит, бул жанагы келгенби сырттан, а? Эмбрион. Сага мырза, Эмбрион сүйдүк. ортодон жардам аласыздарбы же бонус аласыздарбы? аласыздарбы? Негизи бул назарга тутулган X бул шаар эмес, башка нерсе. Шаарды буга эгиз катар көрүп атат. Атайын мындай каймана немеде айтып атат да. 20 секундда Барбы? кетти. Жана Бразилиядагы шаарга мигрант жаныбарлар келсе, анан Европага мигрант адамдар келет деген мааниде. Тагын. кетет эмбрион сыяктуу. Тагын. Көп болуп атат. Мигрант көп кетет, Африкадан барат. Ошондо кайсы болот? Давайте туристтер, давайте туристтер. Тагын. Сага мырза, бонус аласыздарбы? Ошо биз азыр, ошо бир аз. Бонус кетти. Туристтер өтө көп да. Мегаполис. Эмне деп атат да, эмнелер деп атат. Туристтер бардыгы X эмне болушу бул X-ке салыштырып? Жасалма. ал цивилизациянын өнүгүшү менен Туристтер Түшүнө деп басым жасайды. Кандай жана атат? А, бул жанагы Цивилизация окшойт. өнүгүшү да, бирок бир сөзгө түшпөйт. Анда бул жанагы окшойт Неме да. бар эле, бир маалымат бар. Хостел, хотел. Аз балалыкпы же? Батыш цивилизация аз балалыкпы? Наоборот. Кандай болду? А, мындай ажырашкандар, башка баласыздар Хостел. жок. Батыш цивилизация. деп айтылып. Шаардагы бир имараттарды жөнүндө. болсо, Ошо шаарда кандай? Бир шаарда имараттарды айталычы болсо, больница, тамак. Дагы эмне бар ошол шаарга тиешелүү? Бразилияда эмне бар? Мегаполис. Бело Оризонтеде эмне? Мегаполиспи эмне? Же маселеби, же ооругандар, башка. Жок, шаардагы эмче бир конкретный нерсе окшот. Шаарда курулган. көп жаналар кетип атабы? Башняларбы же? Дагы Кандайдыр бир азыркы мына жасалма Бурч Дубай деген окшогон башнялар көп курула баштады. Жасалма. Эмне болуп атат? Эмне көбөйүп атат азыр? жасалма Цивилизация имараттар. Бразилия ошондой башна курбадыбы? Эстеликтер эмеспи? Айкелдер. Болушу мүмкүн. Бразилияда эстеликтер Бирок көп. эмбриондор ошо Прям көбөйүп бири кетти. бар Көп болсо. болгон жок да ал жерде. Көбөйүп кетти деген. Көп Эркиндик айкелдигине салыштырылып, балким айтылган. Өтө, Эгизи деп. Же Бразилия. ошо футбол ойногондор Футбол Ошого ойногондор жакын- жанагы же кофе иштеткендер көп болуп кетти ал жерде өзүнчө. Батышты эмне болду? Ажыраш. Чоң эстеликтер, мегаполис. Көбөйүп кетти. Демек туруктуу балдар көп төрөлүп, балдар Асыры. Бул жерде эли Эбиле стадион эле деп беребиз. Стадион эле деп беребиз. жок бул Маракана балким неме экен? ошо. Байыркы сурак экен. Сага мырза, Бело Оризонти шаар каерде, Бразилиянын кайгында жайгашкан билесизби? Кайсы тарабында? Түндүк батыш. Түндүк батыш болсо керек мен жаңылышпасам. Деңизге жакын. Ооба. Деңизге жакын шаарлардын бири экен. Деңизге жакын шаарлардын бири болсо. Ким жооп берет Сага мырза? Мына бонус бүттү, минута бүттү, бересиң. ордодон жардам алдыңар. Жабахир. Жабахир. Урматтуу алпаруучу, биздин оюбуз боюнча бул порттор. Эмнелер? Порттор. Порттор. Ай.
Меңе барекелде. Каякта элеңер? Порттор булар. Жооп туура. Ай. 2 минутта жедиңер ушул суроого. Порттордун өнүгүшү жөнүндө, порттордун көбөйүшү жөнүндө тарыхчы айтып атат. Бел Аризонте дагы ушул порт шаары деп. 4-5 оюн кайра улантылып турган болду, бирок абал дагы деле кооптуу бирок. 10-раунд. Эгерде Бел Аризонтенин деңиз жээгинде жайгашкан шаар билген болсо, жабахыр ким айтты? Эмне үчүн ошол версияга эртерээк токтолбоду деп мен ойлоп атам да, мисалы. Алексей Гладышев, Санкт-Петербургтан. Улуу ата мекендик согуштун жылдарында Одессадагы машина жасоочу заводдордо атайын ушундай танктар чыгарылган дейт. Ал танктарды НИ деп коюптур. Орустар ошол кезде тырнакча калып НИ чоң тамгалар менен экөө. Демек бир нерсени кыскартып айтып атат. Бул кандай танктар болушу мүмкүн? Жана бул аббревиатура эмнени түшүндүрөт? Эгер орусча кыла турган болсок. Сиздерге ушул суроо кетти минута. НИ да. Национальный игры болушу мүмкүн Национальный балким. игры эмес, башка нерсе окшойт. Жок, бул согушка байланыштуу да. Окуп ойлодум. Танкка. Прям Германияны жеңип аткандан кийин хай болушу мүмкүн. Бул Танктын аты. Жок, орусча НИ конкретно Николай экен. дегендей. Может хайдыр. Аббревиатура НИ эмес эле. Хай деген жеңиш. Дагын. Может Атайын аларды жана алышын чалышышынбы? Аны бизге көрсөткөн жок да мына. Дагын. Н деп точно. Азыр окуп койду. НИ. Может Орустар жасаганбы? Орустар, хайдиклер Жок. Аш айбу сурачы. Может аш. Орусча Мындай Ндан кеткен сөздөрдү айтып коесуң, аббревиатура боло тургандар. Наша интернационалисттер. Интернационал. На Москва. Наши интернационалисты деген бече. Вай. Хай, англисче. Бул именно кайсы жылдар экен? 50-жылдар, 95 жылдарда. Согуш жылдарда, согуштун кайсы жылы экен? бир кызмат аткарган деп атат. Сагын мырза, булар эмне болгон танктар? Атайын чыгарган экен. Сагын мырза, Урматтуу алпарчы, бул суроого жоопту Талай Пазыл жооп көрсүнчү. Талай Пазылов, Талай мырза команданда оюн улантып кетеби же жокпу? Бул кандай танктар жөнүндө сөз кетип атат? Урматтуу алпарчы, бул танктар машина чыгаруучу заводдон чыныгы танк деле чыгарса болот. Бирок бул жерде кызыктуу болуп атат чындыгында. Биз кандайдыр бир немецтердин башын айлантыруу үчүн кандайдыр бир чынык эмес танктар болсо керек деген ойго токтолдук. Бул согуш үчүн атайын согуша турган танктар эмес, кандайдыр бир маневрларды аткаруу үчүн немецтердин башын айлантыруу үчүн жасалган танктар болсо керек. Жооп кабыл алынат. Эми мен сиздерге жасалган техниканын сүрөтүн көрсөтөйүн. Эстелиги да бар экен мунун. Караңыздар. Бир аз жакшы көрүнүп атабы, Караңыздар, түйү кадимкидей эле гусеница. Бул демек ДТ-75 деген бизде кадимкидей тракторлор бар да, Талай мырза, туурабы? Бул кадимкидей эле трактор. Бирок үстүн манипуляция кылуу үчүн темир менен ороп коюп атат. НИ деген аббревиатура бул на испуг деп узартылган, мындайча айтканда коркутуу. Коркутуу үчүн ушундай эмелер жүргүзгөн. Аткан деле эмес булар. Жүргүзүп бир 50-60-тай чыгарган экен да. Кандай кылса экен? Семетей мырза, калыс оюңузду айтыңызчы. Талай мырзанын жообун уктуңуз. Телекөрсүн жообу бул. Жоопто деле өтө чоң айырма жок да. Талай Пазылов айтып атат, башын айландыруу. А сиздин жообуңуз чочутуу, коркутуу максатында деп айтты. Экөөнүн башын айландыруу менен чочутуунун айырмасын мен өтө чоң деп эсептей албай атам. Андыктан командага берген туура. Түшүнүктүү. 5-5 деп туралы, канаттандырарлык деп. 5-5. Команда өтө оор абал. Өзү негизи суроолор ушундай эле келиш керек деп ойлойм финалга. Аруна Тазабеков акыркы суроо болду Бишкек шаарынан. Суроого көңүл бурабыз.
урматтуу билермандар. Ливияда көчмөн эл болгон тауректер жашайт экен. Уруунун аты көчмөн эл тауректер экен. Жок, туарек экен. Туарек. Алар салт боюнча өздөрүнүн салттуу туарек деген чайын даярдап ичишет экен. Ал төмөнкүдө жасалат экен Жумабек мырза. Дегенде чай жалбырактарын кайнатышат. Андан кийин чайды кичираак чайнекке куюшат экен. Кружкага, чөйчөгө кантты салышат экен. Андан соң чайды чайнектен чөйчөккө жана кайра дагы чайнекке коюп кайра кайтарып дегендей ошондой кылышат экен. Көбүк пайда болгонго чейин кайталап куюша берет экен. Пайда болгон көбүктү стакандарга бөлүштүрүп чөйчөктөргө, ошондон кийин гана калган суюктукту кошушат экен. Караңыз талай мырза, көбүктү бөлөт экен биринчи чөйчөктөргө, андан кийин чайдын өзүнүн суюктугун куят экен. Эгер сизге чай көбүксүз берилсе талай мырза, ошол урууда, анда үйөсү сизге тийиштүү деңгээлде урмат көрсөткөн эмес деген белги болот экен да. Эми силерге суроо. Көбүк эмнеге керек? Кетти минута. Көбүк эмнеге керек? Аралаштырганда көбүк менен кошой Жок, бул эми ошондо бактылуулук экен да. Көбүк бул суунун бетине чыга турган чайдын сапаты да жак канчалык көбүк бул суунун бетине чыга турган нерсе. канчалык көп кайтарса биз айтабыз го, кайтара дей беребиз го. Көбүк бул бийиктикти билдирип атат дейли. Дагын Чайдын келген ар бир конокко бийиктикти билдирип атып, кадыр бар. Менин пыяламда жок болуп калса, демек даражаң төмөн деген. Чай аябай жакшы Акарат биретиндеги маани жасалды. Неге керек деген? Жок, көк жок болсо Анан бул дагы бир ырым бар. Бизде бар. Баягы көккө тийгизип сүртөт, байлык деп коет. ооба. Аларда бар ушундай, а? Балким бар. Ошо кайсы токтолойлу. Же байлык, же омас болуп калат. Өздөрү деле ушинтүүчү дайым. Бардык конокторго экен да. Суроо ошон Мисалы мен конок болуп барсам береби, же жуучу болуп барсам береби деген. Ошондо эмне деди акыркы Бакыт каалай, байлык каалайм деп ушундай көбүктү неге чыгарды болот ошо? Неге керек деп атат? көк. Бактылуулукпу же эмнеге? Береке мындай ырыскы. Башкабы? Эч кандай спеле жок болот. Бактылуулук деп омат дейбизби кандай? Сагын мырза. Урматтуу алып барчу, эмне деп коебуз? Кудайдан бул чексиздикти, байлыкты сүйгөн эл, ошондуктан байыртадан бери салт негизинде канчалык көп кайнаса, канчалык көбүрөөк болсо бул таза болот, жакшы көбүк чыгат, анан бакталай конот экен да. Демек, булар мындай ийгиликтен бакыт талайдын символу катары, оматтын катары ошону көрүшөт экен. Омат катары көрүшөт экен. Бул Кудайдан берген омат деп билишет экен да. Жооп кабыл алынат. Караңыздар, Ливия кайсы жерде жайгашкан, Сагын мырза? Африка. Эми Африка өлкөлөрүндө ооба. Көчмөн эл деп атам. Көчмөн эл кайсы аймактарда жашайт? Көбүрөөк тоолуу. Тоолуу. Эми Ливияда тоо жок. Канчалык? Чөлдө дейлик. Чөлдө эмне көбүрөөк болот? Кумдуу чөлдө деген чаң шамал болот. Чайды мен туура жоопту айтып атам. Чайды кумдун чаңынан коргоо үчүн көбүктү үстүнө чыгарышат экен, урматтуулар. Кумдун чаңы чайга түшүп калбаш үчүн биринчи чайдын үстүнө көбүккө түшөт экен. Көбүктү алып салат экен дагы кашык менен, Сагын мырза. Анан таза чайды коногуна же өздөрү ичишет экен. Көчмөн эл чаңдан ушинтип коргонот экен, Сагын мырза. 6-5 эсебинде Тилекке каршы 1 упай айырма менен Сагын мырзанын командасы жылдык финалдык оюнда жеңилип калды. Жалпы оюн үчүн бир кол чаап коелу. Оюн жыйынтыкталды. Татаал оюн болду, күрөш катуу болду. Сагын мырза, Семете мырза, сизден 2 сөз. Кайсы оюндай жакшы катышты бүгүн? Кайсы суроо сизге жакты? Урматтуу алып баруучу, бүгүн биз жылдык оюнга күбө болдук. Жылдык оюнга ушу Ордонун мыкты командасы келип катышып ойноду да. Сагын Мамановдун командасын биз ушул Ордодогу көзгө басар команда катары билебиз. Андыктан
бүгүн дагы жеңишти күттүк эле, бирок бир упай менен гана команда артта калды. Бул деген сөз жеңилиш эмес деп эсептейбиз. Бул жеңишке тете оюн көрсөттү деп айтабыз. Сагын Мамановдун командасы ордодо гана эмес, билерман квиздерде дагы, кечиресиз. Квиз сыяктуу оюндарда, ошондой шаардык деңгээлде өткөн интеллектуалдык таймаштарда дагы алдыңкы орундарды бербей жүрөт да. Сагын демек 17 жылдын ичинде өтө күчтүү, туруктуу команданы топтой алды. Анан бүгүнкү оюнда Талай Пазыловду мыкты деп таптым мен өзүм. Ал эми суроолордон болсо, фольга жөнүндөгү суроо мага жакты. Фольга жөнүндөгү суроо Семетей мырзанын купулуна толуптур. Рахмат. Бул суроонун ээси Аруки Эргешева болчу, Сузак районунун тургуну. Кудайга шүгүр, биз негизи өтүп бара жаткан жылыбыз дейбиз, жакшы жылдардан болду. Биздин ордобуз үчүн, клубубуз үчүн өтө чоң ийгиликтердин башаты болуп, ордобуз, интеллектуалдык таймаштар аймагыбызда, шаарыбызда аябай жакшы уюштуруп келе жатат ай сайын. Тынбастан ордобуздагы биздин студиябыз жаңыланды. Бул үчүн биз кубанычтабыз. Экинчиден, командалар аябай мындай биримдиктүү болуп, жеңип, акыркы оюндарда мына Динара Сапарова, көпчүлүк ойноп келе жаткан Семетей Амиралиев баштаган командалар аябай жакшы жеңиш менен жогорку лигаға чыкты. Биз кубанычтабыз. Экинчиден, бизге, жеке мага өзүнүн динин, чыныгы жаратканга болгон ишеничин тастыктап, Лондондон мэри ушул ыңгайсыз абалда калган. Ар дайым өзүнүн сезимин, өзүнүн ишенимин эч нерсеге алмаштырбаган туруктуу позициясын мен сыйлайм. Мөөнөтүнөн мурда Айпер Жаныбекова. Айпер Жаныбекованын суроосу болчу. Бул суроосу болду. Онун мэри жөнүндөгү туруктуу, эми элдер бар экен. Биз эми бизден үйрөнгүлө дейбиз. Биздин салтыбыз бар, наркыбыз бар. Өнүксүн, баардык билерманда ийгилик каалайбыз. Бүгүн эми тең келдик. Мүмкүн финалда утулдук, кийинки оюндарда утабыз деген ишеничтебиз. Баарына рахмат, келип келгенине чоң рахмат. Рахмат. Бар болдун шериктер, студияга Адал Таттуу дайыма жаңы гана чоң рахмат. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге ийгиликтер каалайбыз. Буюрса 2026 жылы биз кышкы серияны уланта бермекчибиз. Аман болуңуздар. Баардык телекөрүүчүлөргө рахмат. Биз сиздерден дагы мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жагат, билими күчтүү миңди жагат. Ассаламу алейкум.